Саламатсыздар бардактуу теле көрүүчүлөр, Оштогунун Арутан берүүсүндө өзгөчө коногубуз бар. Сулуулук дегенде эле мен ойлойм, ушул Кыргызстандын ар бир аял заты сулуулук менен байланышкан бир бул ысым бар, албетте Айнура Сагынбаева деген. Бүгүнкү таңкы программанын алкагында биз дал ушул айым менен маектешип, сулуулуктун сырларын сиздерге буюрса коногубуз айтып берет. Андыктан көрсөтүүнүн соңуна чейин биз менен чогуу калып туруңуздар. Айнура эже, саламатсызбы? Ошко анын ичинде ушул биздин программабызга кош келиңиз. Алгачкы ыраазычылык билдирип коеюн. Атайын ушул графигиңизге карабай бизге макулдугуңузду бергениңиз үчүн. Анан алгачкы эле суроо, Ошко биринчи жолу келбей атат болушуңуз керек. Кандай сезимдер болуп атат? Мен Ошто өзүм аябай жакшы көрөм. Анткени биринчиден аябай бир өзгөчө шаар да. Сулейман Той, туристтер көп, анан аябай эли дагы аябай кичпейил, ушунчалык климат жылуу. Мен өзүм үшүп жөнмүн, ошон үчүн Ош мен үчүн дебейми. Аябай сонун. Албетте биринчи эмес, тааныштарым да көп болуп калды биякта, туугандар да табылып калды дегендей. Впечатление эң сонун. Анан азыр клиникабыздагы эми араң бутуна туруп келатат, бирок мен мына биздин сотрудниктерге деле көп эле айтам, Ошто буюрса сулуулук аябай керек нерсе экен. Керек болсо Бишкектегиден да өнүгөт. Оштун келечеги аябай чоң ошо сулуулук жаатында. Жакшы. Мисалы азыр эми күз келип калды. Анан күздүн келиши менен мен ойлойм, ар бир аял заты ушул бетине өзгөчө камкордук таап болуп баштайт болуш керек. Күндүн суутуп баштаганы менен. Анан бүгүнкү ушул программадан пайдаланып, жалпы биздин Оштогунун көрүүчүлөрүнө күзүндө, кышында бетке кам көрүүнүн өзгөчө бир жол-жоболорун айтып берсеңиз. Эми жайма эле бетибиз жабыркады. Мен дайыма эле ар бир интервьюда айтам, күн бизге керектүү, бирок биздин сулуулугубуздун душманы депчи. Ошон үчүн Ошто өзгөчө ысык. Анан канчадан бери пациенттер кабыл алып, ушул жерде купероз деген чоң бир көйгөй бар экен да. Албетте түндүктө деле бар андай көйгөй, бирок түштүктө огош аябай көп экен да. Анткени тоолуу аймак, күн аябай ылдый турат, высокогорье деп коебуз. Анан тери аябай сезгич болуп калат. Жай менен аябай күнгө аябай күн терини бузуп, гиперкератоз деп коебуз медицинада, тери калыңдап, тактар көбөйүп, кургап, майлуу болсо ош бетер майланышып, суу кетип, ушинтип калат. Анан күзүндө албетте ошо терини кайра калыбына келтиришибиз керек. Эгерде калыбына келтирбесек, биринин үстүнө бири топтолуп, эрте картаюуга алып келет. Беттин өңү бузулат, жанагындай киргилт болуп калат, кремдер сиңбейт, кармасак бүдүр болуп калат, сыймалаак, мындай назик болбой, бүдүр болуп калат. Ошонун баары болбосун десеңер, албетте күзүндө биринчи бетти тазалоого көңүл буруш керек. Тазалоо деген албетте клиникада дагы профессионалдуу адистен да тазалаш керек, анан үй шартына деле тазаласак болот. Эмне үчүн үй шартында маскалар жасабайбыз, үйдө болгон нерселерди колдонбойбуз, ошол эле айран, ошол эле скрабтарды жасап алып, ошол эле азыр томаттар, помидорлор бышып атат, бадыраңдар бышып атат. Тазалоого аябай көңүл буруш керек. Үй шартында маскалар жасаш керек, скрабтарды колдонуш керек, тониктерди колдонуш керек көбүрөөк. Жайында аны азыраак колдонуш керек, жайында көбүрөөк күндөн коргош керек. Азыр тазалап жана тазалай беришибиз керек. Салондогу, клиникадагы тазалоону дагы көбүрөөк жасаш керек. Жайында мисалы 2 айда 1 жасап турсак, азыр 1 айда 2 жолу деле жасасак болот. Пилингтерге даярданабыз. Ар бир эле аял пилинг жасаш керек. Эмне себептен? Анткени тери биринин үстүнө бири карт боло берет. Ошо карт кетпей, жанагы жаш чөп өсүп чыгат го, анан эски түшүп калган жалбырактар басып калат го. Эмне үчүн биз тазалайбыз тырноо мененчи баарын. Ошо жаш чөп өссүн деп эски жалбырактарды алсак, ошентип эле эски клеткаларды алып турушубуз керек. 25 жаштан баштап ар бир аял жыл сайын күз-кыш мезгилинде жазга чейин пилинг кылып туруш керек. Эски теринин баарын сыйрып, терини дем алдырып, эс алдырып, тактардын баарын бозортуп, кайра жаңылантышыбыз керек. Бирок ошол ар бир айымдын мисалы бетинин тиби болот, ошого жараша кам көрүш керек да. Албетте. Аралашпайт, майлуу. Албетте. Ошого да токтолуп кетсеңиз жакшы болот. Албетте, илгери тип деп аябай мындай эметип бөлүнчү да, майлуу, кургак жана аралаш деп. Мисалы майлуу тери туруп эле кургак болуп кетиши мүмкүн.
Эмне себептен? Туура эмес косметика колдонгондон, күндүн ысыгында, жинденгенден, стресстенгенден, нервтенгенден, туура эмес тамактанып койгондон, суу ичпегенден, витамин жетишпестиктен, ошон үчүн тери да куулуп өзгөрүлүп турат. Майлуу тери туруп кургак болуп калат, туруп майлуу болуп калат. Ошон үчүн мен кыздарга мынтип айтам да, күнүгө эртең менен бетиңерди карап, өзүңөр диагностика кылышыңар керек. Майлуу бүгүн бетим. Албетте, мындай негизги тип болот, биз мисалы аял, эркек дегендей негизги бир эмеси болот. Бирок өзгөрүлүп турат. Өзгөрүүгө жараша косметикаңарды өзгөрүп туруш керек. Анан бирок ошол соңку убактарда көчөгө чыксак эле кыздардын баары сулуу. Мен ойлоп атам, бул ушул кыздар аябай сулуулукка басым жасап баштадыбы же косметологдорго кайрылгандардын же косметологияны өнүгүп жаткандыгыбы билбейм. Сиз буга кандай баа берет элеңиз? Биринчиден бул мезгилдин талабы. Телевизорду койсок эле бүт сулуу кыздар, идеал сулуу кыздар, инстаграмдарды карасак фотошоп фильтрлар менен да жалаң сулуулар, ошону көрүп атып, ар бир эле айым мен ошондой болгум келет деп өзүнө талап коет да. Анан андай болбосо бир социалдык чөйрөдөн чыгып калгандай болуп калат да. Кээ бирөө айтат, мен кирпик кошпойм, мен боембойм. Анда сен башкача болуп каласың, башка бир дүйнөдөн келгендей. Ошон үчүн кыздар сулуу болгонго аракет кылышат. Биринчиден, экинчиден социалдык статус деп коет. Азыр банктарга барсаң сулуу кыздар, көз сүйүнүп туруш керек да, бүт жерден дүкөнгө барсаң сулуу кыздар, бүт жерден сулуулукту талап кылган үчүн эл дагы аракет кыла баштады. Жакшы. Анда программанын соңунда биздин ушул Ош ТВнын айымдарына, Ош ТВнын көрүүчүлөрүнө өзүңүздүн балким эч кимге айтпаган бир өзгөчө сулуулугуңуздун сырлары менен бөлүшөтүрсүз. Урматтуу Ош шаарынын тургундары, урматтуу айымдар, мырзалар деп деле айтам, анткени азыр мырзалар деле сулуу болгусу келет. Албетте биринчи сулуулук бул өзүңөрдү орустарда жакшы сөз бар да, как вы себя ощущаете деп. Ошодон билинет. Биринчиден өзүңөрдүгө ишеним болуш керек. Мен сулуумун, мен жашынакаймын, мени баары жакшы көрөт деп биринчи өзүңөрдү жакшы көрүшүңөр керек. Андан кийин албетте сырткы сулуулук. Сырткы сулуулукту азыр өзгөртүүгө аябай көп методикалар бар, укмуштуудай бар. Колдон келбесе, шарт жок болсо үйдөн деле жанагындай нерселерди сүйкөп, көнүгүүлөрдү жасап, массаж жасап деле өзгөртсөңөр болот. Эң негизги каалоо. Ошо каалоо болуш керек, калганын баары болот. Ден соолук каалайм албетте, анан сулуулук каалайм. Анда сизге чоң рахмат, Айнура эжем. Азыр анда биздин жалпы ушул айымдарга ушул сиздин айткан сөздөрүңүз куру болбосу үчүн практика жүзүндө бир масканыбы, бир өзгөчө кеңешиңизди берели. Урматтуу айымдар, негизи албетте биз косметологияда профессионалдуу маскаларды колдонобуз, бирок ошол эле профессионалдуу маскаларды үй шартына жасап алсаңыздар болот. Мисалы биз Анна Ватан деген фирманын, израилдик фирманын алоэ деген маскасын колдонобуз. Бул тропикалык алоэ Барбадос, бирок үйдөгү өсүп жаткан алоэден эле кадимкидей жалбырактарын кесип алып, өзгөчө бир 4-5 жыл болуп калган алоэнин жалбырактарын кесип алып, караңгы жерге, кестке же кагазга оруп туруп коюп, муздаткычка койсоңуздар абдан жакшы болот. Анан 24 сааттан кийин алып чыгып, кырып колдонсоңуз болот. Мына да ошол маскадай эффект көрөсүздөр да. Азыр мен бизде жаткан кардарыбызды бетин жууп, ошо масканы коюп көрсөтүп берем. Маска абдан жеңил. Маска эмне кылат? Маска албетте бүт маскадай эле терини азыктандырат, терини нымдалыштырат. Маска коердун астында үй шартында болобу же косметологдо болобу бетти тазалаш керек. Анткени бетти тазалабай туруп масканы коюп койсо, маска жардам бермектигин тескерисинче терини бузуп коюшу мүмкүн. Ошон үчүн бетте болгон макияжды жууп салып, самын менен жууган болбойт. Баарыбыз эле билебиз, самындын pH жана теринин pH туура келбейт. Терибиз кычкыл болуп туруш керек. Самын болсо бул щелочи, химиядан баарыбыз эле өткөнбүз. Анан ошол самын менен жууса бет кургайт, турулат, эрте картаят, бетте бактериялар көбөйөт. Ошон үчүн бетке арналган, жуунууга арналган атайын умывашкаларды колдонуш керек. Кандай суу менен жууш керек бетти? Бетти бөлмө температурасындагы суу менен жууш керек. Өтө ысык суудагы болбойт. Өтө ысык суу терини шалбыратып коет, бучуңдарды бошотуп коет, терини эрте картайтат. Өтө муздак суу терини кургатып салат.
Ошон үчүн бөлмө температурасындагы суу менен жуусаңар, кайнаган суу менен жуусаңар абдан жакшы болот. Сууда канчалык аз хлорка жана жанагындай териге жакпаган заттар азыраак болсо, ошончолук жакшы болот. Колдон келсе тундурма кылып койсоңор болот. Розанын жабырагынан, чөптөрдөн тундурма кылып жуусаңар абдан жакшы болот. Экинчи ирет маска коюу орносуна скраб колдонобуз. Мисалы биз энзимдик скрабтарды жакшы көрөбүз. Данектүү скрабтарды колдонбогонго аракет кылгыла. Анткени бетке негизи эле травма жасаган болбойт. Ар бир данектүү скраб бул травма. Скраб эмне кылат? Скраб теридеги жана жабышып калган эски клеткаларды, майларды турултуп, терини абдан жакшы тазалайт. Орусча айтканда окончательное очищение деп коебуз да. Сөзсүз түрдө маска жазардын астына скрабты колдонсоңор болот. Үй шартында эгерде скраб жок болуп калса эмне кылабыз? Алма бул табигый скраб. Алманы жанагындай азыр превосход сорттору болуп атат, аябай жакшы сортторун алып туруп, майдалап күнгө карасаңар, кадимкидей майда бир бөлүкчөлөр болот да алманынчы. Ошол кадимкидей эле скраб болот. Ошону алып колдонсоңор дагы алмада кычкылдар бар, жемиш кычкылдар бар. Ошо жемиш кычкылдары дагы терини жумшартып, турултуп, кадимкидей эле табигый үй шартындагы скраб болуп берет. Үйдө отурам, акчам жок, менде мүмкүнчүлүк жок деген айымдарга калоо болсо баары болот. Скрабты абдан жакшы жууп, тазалап салабыз дагы. Жакшы эле сол. Жууп тазалап салабыз дагы. Мен азыр мындай көрсөтмө болгондуктан моюнду тийген жокмун. Үй шартында албетте кенен чечинип алып, моюнду, колду дагы тазаласаңыздар болот. Анан мына мен жакшы көргөн масканы, же сиз жасап алган масканы монтип алып туруп эле колдонсок болот. Бул маска аябай терең нымдалыштырат. Мына азыр жайында жабыркаган, күндөн жабыркаган териге мындан өтөр жок. Алоэ деген азыр баарыбызга керек. Өзгөчө мына азыр күздөн кышка өтүп аткан мезгилде териге нымдуулук керек. Бул маска аябай терең нымдалыштырат, терини тынчтандырат жана терини калыбына келтирет. Мындай коюп туруп эле бир 20 мүнөткө коюп койсоңуздар, 20 мүнөттөн кийин жууп туруп, өзүңөрдүн териңерге карата кремди коюп койсоңуздар, бул масканы бир жумада бир 2-3 жолу жасасаңыздар болот, же бир курс менен жасасаңыздар болот. Күн алыс через день 10 жолу. Жыйынтыгы аябай сонун болот.